Көчмөндөр оюну учактарда дагы жарнамалана баштады. Эйр Манас авиакомпаниясы өз самолетуна көчмөндөр оюнунун ээн белгисин койду. Ошондой эле тарых жана маданият жылына карата ушул эле учакка бийчи Бибисара Бейшеналиеванын ысымы берилди. Учакты бүгүн эле компания Түркиядан алып келишти. Кыргыз балеринасынын аты берилип, көчмөндөр оюнунун ээн белгиси басылган самолетту Гүлнара Касымбекова көрүп келди. Көпчүлүктүн көңүлү учуучу тилкеге конгон учакта. Анткени бул көчмөндөр оюнунун ээн белгиси коюлган алгачкы самолет. Аны министрлер баш болуп, журналисттер төш болуп тосуп алышты. Баарынан да кызыгы учакты өрт өчүрүүчү унаалардын жардамы менен жогору көздөй атырылган суунун ортосунан алып өтүштү. Мындай өзгөчө шаң менен самолетту тосуп алуунун дагы бир себеби учакка Бибисара Бейшеналиеванын ысымы берилген. Учак менен 2-3 эле киши келди. Көрсө алар самолетту атайын Түркиядан Кыргыз авиакомпаниясына жеткирип келишкен экен. Албетте, аманатты сынын бузбай жеткиргендерди нан менен тосуп алышты. Келишим негизинде 3 самолетту ушундай эмблемабызды кое турган болушту. Бул биринчи самолет бүгүн Кыргызстанга келди. Эми алдында дагы 2 самолетту күтүп жатабыз. Бул 2 эшигине расчет 2 эшигине ылайыкталган. Мына ушул Boeing 737-800 учагынан тышкарыдагы дагы башка 2 учакта көчмөндөр оюнунун ээн белгиси коюлат. Бул өз кезегинде Кыргызстанга келип кеткен туристтер үчүн жарнама болчудай. Дегенибиздин себеби учактын эшигинин жанына оюндун ээн белгиси коюлган. Албетте, самолетко кирип бараткан адам сөзсүз логотипке көңүл бурбай койбойт. Авиакомпания көчмөндөр оюну менен тарых жана маданият жылында ширелиштирди. Учакка Бибисара Бейшеналиеванын ысымын ыйгарды. Маданият тарабында бул абдан чоң жаңылык десек болот. Анткени билинбегени менен бул маданият тарабына чоң стимул берет. Анткени биздин Бибисара Бейшеналиеванын аты берилип атса, маданият тарап биздин эмгегибизди эл баалайт экен деп, мисалы үчүн ар бир самолет эмес машинага аты бериш кыйын, ошон үчүн самолетко Бибисара Бейшеналиеванын аты берилип атканы бул балет искусствосунун дагы бизде кийинки көйгөйгө учурап кыйынчылыкка туруп аткан жана ошондой эле биздин тарыхыбызга, маданиятыбызга болгон бул чоң көңүл бөлүү болуп эсептелет. Эйр Манастын мындан башка дагы 2 учагы бар. Аларга да тарыхта калган кыргыз аялдарынын атын берген. Тагыраак айтканда бирөө Айчүрөк деп аталса, экинчиси Акмарал. Onların isimleri zaten tarihten gelen isimler. Биз көчмөндөр оюнуна салымыбызды кошолуу деп атайын учакка оюндун ээн белгисин койдурдук. Муну атайын Түркиядан жасатып келдик. Ошондой эле тарых жана маданият жылында четте карап турбайлы деп самолетко кыргыз бийчисинин ысымын ыйгардык. Учактын ачкычы расмий түрдө Кыргызстандын унаа жана байланыш министрлигине тапшырылып, министр аны элдин көзүнчө дароо Эйр Манаска берди. жылы жасалган учакты компания $50 миллион сатып алды. Гүлнара Касымбекова, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал.